Мен аты-жөнүм Мирбек, фамилиям Осмонов. Ушул жерде жарандык активисттердин бирибиз. Бүгүнкү окуя бүтүндөй Ак Ордого, Кыргызстанга өтө үлгү. Ушул жерден бир адамдар өзүн оңдой турган, соттор чоочу ойгонуп көзүн ача турган мезгил келди. Анткени нөлдөн баштап изилдейбиз. 6 адамдан турган комиссия түздүк. Биз аягына чейин чыгабыз ушуну. До конца чыгабыз. Сокулуктун чирип калган сотунун эмне деген кагаздар жасаганын аягына чейин чыгарып, ошол сотторду жөн эле таап койбой, кылмыш ишин козгоп каматыш керек. Анткени бул жер эң биринчи Айлыкөттүн жери болуп атат. Айлыкөттүн жерин ким сатты? Ким алды? Бул чоң маселе. Айлыкөт. Анан 2013 жылы Айлыкөт чечим чыгарып атат. 2017 жылы ушул жерге кызыл китеп чыгып атат. Мыйзамда 2009 жылдан баштап 2017 жылга чейин мораторий болуп атат. Кыргызстан боюнча кызыл китеп бергенге болбойт. Мыйзам бузулат. Бул 2009 жылы бекиген. Булар 2017 жылы кызыл китеп алып атат. Соттун жүрүшүндө ошол кездеги Айлыкөт келип, бул менин колум эмес. Мен кол койгон эмесмин. Бул жасалма деген көрсөтмөнү берип атат. Ошонун баарына карабай, Койбаков деген жанагы кимге Толкун билат, Самудинова Толкунга документ жасап бергенде, Самудинова кылмыш ишин козгоп атат турууда. Ага да көз жумуп атат. Буга да көз жумуп атат. Баарын чампалап келип турган сот чечим чыгарып атат. Бул деген ушул жер бүгүнкү. Бул дүйнөсүндө мындай мыйзам бузуу болгон эмес. Дүйнөсүндө мындай жок. Муну тылда тиликтеш керек. Муну бүгүнкү күндө биз чоң рахмат айтабыз. Садыр Жапаров Нуркожоевич өзүнүн көзөмөлүн алып, жеке өзүнүн адамын жөнөтүп мага келип ушул жерде кыдырып кетишти. Ошол үнүбүз жетип, буюрса аябай чоң иликтөө генералдарга тапшырма берди. Бүтүндөй жерчилер боюнча бирден казып текшерүүгө алды. Андан сырткары Акылбек Жапаров дагы премьер-министр өзүнүн көзөмөлүн алып, анан Акылбек Жапаров ушул жерге үй салып берүүгө сөз берди. Анын советниги Урмат байке да келип бүт баарын тастыктап берди. Бул жерде бузулган үйдүн баары курулат. Бүгүн могу шифрдын астында китеп окуп аткан 3 жаштагы бала уктап калды. Китеп окуп атып уктап калды байкуш. Ошо бала көрүп алып, жүрөгү ооруп, анан биз аябай жаман болуп чогулттук элдин баарынчы. Ошол бала ушул жерде особнякта китеп окуйт. Особнякка диванга жатып алып китеп окуйт ошол бала. Ошого жеткиребиз биз. Кыргызстандын мондай балдары турганда биз жеткиребиз. Ал эми ушул сокулуктун соту, жогорку сотко чейин барып утуп алгандарды түйүнөн баштап, нөлдөн баштап казып, кылмыш жообуна тартып камаш керек мунун баарын. Эмне деген мыйзам бузулуп атат бул? Эмне деген көпөстөр, эмне деген акча ойногон? Мына Гагарин көчөсү, бул жерге мойка салса болот, ресторан салса болот, чайхана салса болот. Бизнеске укмуштуулдай жер да кыскасы. Ушул жерде кызылы көзү күйүп калгандын баардыгы бар туруп акчаны берген, анан сот анан өткөрө берген. Бирок бир эме бар да, сотторго бүгүн берди. Болгон күчтүн баарын берди. Анан сот чечим чыгарса, баардыгы сот чечим чыгарды, болду эле жатып калат. Сот кандай чечим чыгарды деген суроо жок болуп атат. Изилдеген эч ким жок болуп атат. Соттун чечимин карай турган эч ким жок болуп атат. Ошондуктан дагы эле бизде соттор ойгонбой атат, көзүн ачпай атат. Көпөстөр көзүн май баскан, акча, бүт коррупционердин баары чырым алып калган. Ошону тазалаш бүгүнкү күндө аябай кыйын болуп атат туугандар. Могул жердеги окуя менен бүтүндөй соттордун бетин ачып кылмыш ишине тартыш керек. Туура айтасыз. Эң туура болду. Соттордун өзүн соттой турган заман келди. Өзүн соттош керек.